бизде билесиздер, бул салт болуп калды. Бул салт деген бул жаман салт болуп калды. Эмне салт? Бул ушу жаңы жылдын алдында баягы корпоратив кечелерди өткүзүү салты. Бүт мамлекеттик органдын кызматкерлери, бардык мамлекеттик органдар бирөө калбай корпоратив кечелерди өткүзүшөт. Мен бул боюнча мына улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинде тыюу салгам. Эч кандай корпоратив өткүзбөйсүңөр деп. Ал эми башка мамлекеттик органдарда бардык жерде өткүзүп атышат. Биздин мындай болжол менен эсептегендин негизинде 1000ге жакын мамлекеттик, то есть корпоративдик кечелер өтөт экен, мамлекеттик органдар тарабынан 1000ге жакын. Ар бир ошол корпоратив кечелерде 50дөн 500ге чейин адамдар топтоп өткүзүп атышат. Бул деген эбегейсиз чоң чыгымдар болуп атат. Эң эле минималдуу түрдө алганда ошол бир корпоративке бир $10.000 акча кетсе, 1000 корпоратив өткүзүш үчүн $10 миллион акча кетет экен. $10 миллион акчага $50.000 бир квартира болсо, канча адамга? 200 адамга биз квартира алып берип коймокпуз. 200 муктаж болуп, кыйналып аткан адамдарга квартира алып берип коймокпуз. А биз эмне кылып атабыз? Биз бир күндө 3-4 саатта ичип, жеп, кусуп, ошол акчанын бардыгын талаага таштап жок кылып кетип атабыз. Себеби дегенде мен бүгүн эле бир жерде болуп, бир адамдар менен сүйлөшүп отуруп калсам, жетекчилер менен. Бир жетекчи айтат, мен дейт 200 адамга дейт корпоратив өткүзүп бердим дейт. Ошондо бирөөсү деп мактанып атса, экинчиси мактанып атат, мен 500 адамга корпоратив өткүзүп бердим деп мактанып атат. Бул эмне деген акылсыздык? Бул корпоратив жөн өтүп аткан жок да. Ал жерге акча кетип атат. Ал акчалар бир жактан топтолуп атат. Бюджеттен алгандары бар, бюджеттен албагандары, ар бир адамдар өзү топтогондору бар, бирөөлөрдөн кысып алып келип өткүзүп аткандары бар. Ушундай эле кыйын болсоңор, кайрымдуу болсоңор, давайте ошол акчаңарды токтоткула. Мен айтаар элем, бул маселе боюнча дагы биздин мамлекеттик органдардын жетекчилери эсиңерге келгиле. Корпоратив кече дегенди токтоткула.